Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Исакулов Жылдызбек Абдылахатович ошол фонд тарабынан COVID-19 илдети боюнча фонд тарабынан кандай иштер жүргүзүлүп жатат жана алардын кандай чаралары бар, ошол тууралуу маалымат бермекчи. Түзөөнү сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордун ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг председателя Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики Исакулова Жылдызбека Абдылахатовича относительно деятельности фонда во время COVID-19 и какие меры они предпринимают. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиа-центры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ и через YouTube-канал ГТРК ЛТР в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио, также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Жылдызбек Абдылахатович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Республикабызда коронавирус пандемиясы менен түзүлгөн кырдаал ар бир жарандын жашоо турмушуна чоң таасирин тийгизди. Тактап айтканда, ар бирибиз мындай көйгөйгө биринчи жолу жолугуп, жанага каршы ыкчам жана стандарттуу эмес чечимдерди кабыл алууну талап кылган кырдаалды башыбыздан өткөрүүдөбүз. Тилекке каршы коронавирус дүйнө боюнча тез ылдамдыкта жайылып жатканына карабастан, биздин дарыгерлер бул илдетти ылдам жеңүү үчүн болгон күчүн жана мүмкүнчүлүгүн жумшоодо. Республикадагы эпидемиялык абалдын кесепеттерин жеңилдетүүгө өз күчтөрүн жумшаган жеке бизнес жана жарандык активисттер менен бирге бир катар мамлекеттик компанияларда, медициналык мекемелерге жана калктын аярлуу катмарына колдон келген жардамдарын жана колдоосун көрсөтүп келе жатат. Бул вирус менен ата мекендик саламаттыкты сактоо системасын күрөшүү кырдаалында мамлекеттик компаниялар четте калган жок. Ошондуктан сиздердин көңүлүңүздөргө жасалып жаткан иш-аракеттердин ичинен маанилүүлөрүнө токтолуп кеткенге уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаал жарыяланган учурдан тартып, мамлекеттик компаниялар акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигине эсептерине которуп беришти. Ушу менен бирге мамлекеттик компаниялар акысыз байланыш, транспорт, медициналык кызматкерлерге жеке коргонуу каражаттарын, дезинфекциялоочу каражаттарын жергиликтүү органдарга өткөрүп жана муктаждыктагы жарандарга азык-түлүк продуктыларын таратып беришти. Ошентип, мамлекеттик компаниялар боюнча айта кетсем, Манас эл аралык аэропорту керектүү жабдуулар менен камсыздалган 50 орундуу стационарды, аэропорттун аймагындагы жайгашкан спорт залды кайра профилдөө боюнча ошол жерге азыр 50 орундук стационар ачылат. Буюрса, бир жумадан кийин. Кыргыз нефтегаз Кочкор Ата шаарында спорт зал жана өз профилакториясынын базасында ковидке каршы ошол стационарды ачып, врачтарды тартуу менен керектүү жабдуулар менен камсыз кылды. Ошондой эле 100 орундуу стационар уюштурулду. Андан тышкары Кыргыз нефтегаз азыркы убакытта Кочкор Ата шаардык ооруканага ИВЛ аппараттарды жана Жалал Абад областык ооруканага кислороддук концентраторларды алып берет. Кыргыз Алтын боюнча айта кетсем, Кыргыз Алтын компаниясы борбордук медиктерге региондордон жардамга келишкен 65 дарыгерлерин тамак ашы менен, жатаканасы менен камсыз кылды. Кыргыз темир жолу компаниясы боюнча айта кетсем,
Бул мамлекеттик ишкананын алдында оорукана бар. Ошол оорукана COVID-19 жана пневмония оорусу менен ооруларды кабыл алууда азыркы учурда. Эми Айылбанк акционердик коому боюнча кислороддук концентраторларды жана жеке коргонуу каражаттарын сатып алып, Саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берди. Мындан тышкары Айылбанк коргонуу каражаттары жана медикаменттер түрүндө Санатбаев атындагы спорт мектеп имаратындагы 150 орундук күндүзгү стационарга азыркы учурда жардам көрсөтөт. РСК банк регионалдык ооруканаларга медициналык жабдууларды жана ИВЛ аппараттарын сатып алууга каражат бөлүп берди. Мегаком мобилдик оператору тарабынан медициналык кызматкерлерге, мектептердин мугалимдерине жана окуучуларына акысыз байланыш түрүндө жардам көрсөтүлдү. Ошондой эле 50 кислороддук концентраторларды алып беришти. Жана 60 орундук стационар буюрса жакында бир жуманын ичинде ачылат, уюштурулат. Кыргыз Телеком компаниясы онлайн режимде оорунун дартын эрте аныктоо, калкка консультация берүү үчүн 40 телефон аппараты менен 118 тынымсыз байланыш уюштурду. Видеоконференция режиминде кеңешмелер уюштуруу үчүн коронавирус менен күрөшүү боюнча штабка акысыз интернет берди. Ошондой эле Инфоком компаниясы боюнча айта кетсем, Бишкек шаарындагы Кулатов көчөсүндөгү стационарды дары-дармектер менен бүгүнкү күндө камсыздап келе жатат. Мындан тышкары калкты тейлөө борборлорунун санитардык нормалар боюнча талаптар күчөтүлдү. Ошондой эле калган бардык мамлекеттик компаниялар өз мүмкүнчүлүгүнө жараша коронавирус эпидемиясы менен күрөшүүдө өкмөткө жардам көрсөтүү улантууда. Ушуга байланыштуу мамлекеттик мүлк фондунун атынан бардык медициналык кызматкерлерге өзгөчө терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен бирге дагы айта кете турган нерсе бул өкмөт мамлекеттик мүлктү ижарага акысынан бошотуу боюнча жакында токтом чыгарды. Бул ушул карантин убагында акчасы төлөнбөйт. Ошондой эле баланс кармоочу мекеме менен ошол арендаторлар чогуу акт түзүп фондко жөнөтсө, биз аны карап беребиз. Ошондой эле эң негизгиси мына өзүм айта турган сөздөрүм бар эле. Сиздерге белгилүү болгондой улуу залкар инсаныбыз Исхак Разаков айткан болчу. Мен ак болсом, сен ак болсоң, коом да таза болот деп. Азыркы дүйнөлүк пандемия жүрүп аткан кезде мен айтар элем. Мен беткап таксам, сен беткап таксаң, коом да сак болот деп. Сак бололу. Рахмат көңүл бурганыңыздарга, ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Жылдызбек Абдуллович, эгерде расмий тилде айта турган болсоңуз, расмий тилде айтсаңыз болот. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые телезрители. Сложившаяся в нашей республике ситуация, вызванная пандемией коронавируса, повлияла на привычную нашу жизнь каждого гражданина. Практически все из нас сталкиваются с такой проблемой впервые, что требует принятия оперативных и, возможно, нестандартных решений. К нашему общему сожалению, коронавирус продолжает распространяться, но наши медицинские работники делают все возможное, чтобы скорее победить эту болезнь.
Государственные компании не остались в стороне в беспрецедентной борьбе отечественной системы здравоохранения с новым видом вируса. Наряду с частным бизнесом, гражданскими активистами, которые значительно смягчают на сегодняшний день последствия эпидемии в республике, наши госкомпании тоже не остались в стороне и продолжают работать и помогать с уязвимыми слоями населения. В связи с чем позвольте довести до вашего сведения самые значимые из них. С начала объявления чрезвычайной ситуации в Кыргызской республике государственные компании перечислили денежные средства на счета Министерства здравоохранения и Министерства соцразвития. Вместе с этим государственные компании предоставляют помощь в виде бесплатной связи, транспорта, средств индивидуальной защиты медицинским работникам, передают дезинфицирующие средства местным органам власти и раздают продовольственные товары нуждающимся. Так, международный аэропорт Манас принимает меры по перепрофилированию спортзала на территории аэропорта стационар на 50 койко-мест с обеспечением необходимого медицинского оборудования. В течение недели, надеемся, стационар начнет принимать пациентов. Также Проннефтегаз. Кыргызнефтегаз на базе своего профилактория и спортзала в городе Кочкората организовала стационары на 100 койко-мест с привлечением врачей и обеспечением требуемого оборудования и медикаментов. Кроме того, в скором времени Кыргызнефтегаз закупит аппараты ЕВЛ городской больницы в Кочкорате и кислородные концентраты Джалалабадской областной больницы. Кыргызалтын обеспечил жильем и питанием 65 врачей, прибывших из регионов на помощь столичным медикам, которые до сегодняшнего дня остаются и работают в Бишкеке. Больница при предприятии Кыргыз-Темиржолу сейчас принимает больных с COVID-19 и пневмонией. Акционерное общество «Айлбанк» закупил кислородные концентраты и создал помощь в приобретении средств индивидуальной защиты. Кроме этого, «Айлбанк» окажет помощь дневному стационару на 150 койко-мест в здании спортшколы имени Санатбаева в виде средств защиты и медикаментов. Также хотелось бы сказать, что РСК Банк выделил средства на закупку медицинского оборудования и аппаратов ИВЛ и передал их региональным больницам. Со стороны мобильного оператора Мегаком предоставляется бесплатная связь и интернет медицинским работникам, учителям, ученикам общеобразовательных школ, а также закуплены кислородные концентраты в количестве 50 штук. И вместе с этим в недельный срок Мегаком организует стационар на 60 койко-мест. Компания «Кыргызтелеком» организовала горячую линию 118 с 40 телефонными аппаратами для ранней диагностики болезни, консультации населения в режиме онлайн. Предоставляется это все бесплатно, и также интернет штабу по борьбе с коронавирусом тоже предоставлен бесплатно. Государственное предприятие «Инфоком» обеспечивает на сегодняшний день всем необходимыми медикаментами дневной стационар в Бишкеке по улице Кулатова. Кроме того, усилены требования по соблюдению санитарных норм в центрах обслуживания населения ЦОН. Также мне хотелось сказать, что все государственные компании по мере возможности продолжают оказывать помощь правительству в борьбе с эпидемией коронавируса. В связи с чем от имени Фонда госимущества выражаем благодарность всем государственным компаниям и отдельная признательность медицинским работникам. Также в правительство поступает очень много обращений по вопросам освобождения от арендной платы сдаваемого государственного имущества. И
правительством принято постановление, в котором они на время карантина освобождают от уплаты аренды, а также на месяц после карантина для возобновления работы. Для освобождения от арендной платы арендаторы совместно с балансодержателями необходимо составить акт и представить в фонд госимущества. Вкратце у меня все. Спасибо. Всем здоровья и благополучия. Чоң рахмат Жылызбек Абдылахатович. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун төрагасы Исакулов Жылызбек Абдылахатовичтин брифингин түз ободон көрдүңүздөр. Ошол фонд тарабынан аткарылып жаткан чаралар боюнча кыскача маалымат алдык деген койдобуз. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордун ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бургаңыздарга чоң рахмат.